бүтүп университетке келдик. Ошол мезгилде мисалы эмне доор, эмне заман болуп атканын билген эмеспиз. Көрсө баягы биз 92 жылы университетке келдик, 91 жылы Союз урады, 15 республика тарады, алдыда эмне болот жашоо абдан опурталдуу, кооптуу учур болчу экен. Бирок бала болгон үчүн менимче биз аны анчейин сезген жокпуз. Бирок азыр анализдейм да ошол кездичи. Биз адабиятта мындай университетте экенде мындай адабиятка тартылып, учуп күйүп, дубал гезит чыгарып, бири-бирибиздин ырларыбызды окуп, пикир айтып, ушинтип жүргөнбүз. Менин мисалы студент кезде ыр китебим чыкты, биринчи «Издеткен жарык» атындагы ошо бир баягы бала кезден бир нерсени күтүп келаткандайсың, бир нерсени издеп келаткандайсың, ошондон улам аталган. Анан окууну бүтүп кеткенден бири-бирибиз менен анчейин байланыш болгон жок. Бирок 97 жылы биринчи жолу ушул биздин жазуучулар союзу Ала Тоо 97 деген бир фестиваль өткөргөн. Ошондо кыргыз эл акындары Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Майрамкан Абылкасымов эжелер, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков агай, бул Надырбек Алымбековдун учурунда Маркыбай Аматов агай уюштурган ушундай чоң фестиваль болуп, анан жетөөбүз лауреат болгонбуз. Олжобай Шакир, Венера Бөлөкбаева, Назгүл Осмонова, Шербото Токомбаев, Чолпон Толубаева деп Караколдо иштейт, азыр проза жазат, ал анан Садык Кабай болуп. Анан ошондо мен биринчи жолу өзүмдүн бир адабияттагы муунумду тапкандай болгом да. Анан азыркы жаштарга аябай суктанам. Нур Борбор жаш толкун ошол иримдеги балдаргачы ушундай бири-бири менен ынтымактуу, анан бир кездеги жана Беганас Сартов агай жетектеген Тоо жылдыздары деп ошол иримдин мүчөлөрүнүн жашоосун, алып учкан жаштыгын ушулар эстетет да. Анан кээ бирде ойлойм да, булар бирдеме жейби, эмне ичип жейт, каяктан кантип каражат табат, удургуп эле алып учуп эле жүрүшөт. Алар менен мен да жүрүп калдым. Караколго Чолпонтага бардык өткөн жайдачы. Кадырбек Абылбеков деп жаш акындын эскерүү немеси болду, фестиваль. Ага бардым. Чыныбай Турсунбеков атына фестивалга бардык ушул эле балдар менен. Анан аябай суктанам да. Кызык эле сыйкырлардын дүйнөсү, кыял менен болбочуну болтурган, жаан жааганда бүт толкуңду аралап, эмнегедир өтчү майда толкундар, асан өсөн түркүн түсүн кубултуп, сен желбиреп көк килинчү желектей, көзүң көрүп турган укмуш дүйнөнү, божурайсың эч күгүмүң коротпой, айылга келчү күндүн узак жолуна, кандайдыр бир болгонуңду катышың, андагыдай айрый албайм азыр мен башка шаардын чыгыш менен батышын. Менин үй бүлөм атамдын кызматы менен Актала, Ак Суу, Түп, Каракол, Бишкек деп көчүп жүргөнчө мен Түптө Токтоян деген айыл бар, ошол айылда өстүм. Чоң ата чоң энемдин колунда. Айылды угуп эле жүрсөңүздөр керек. Даңазалуу айыл, бул академик Кусейин Карасаевдин айылы, бул көрүнүктүү лингвист Зияш Бектеновдун айылы, көрүнүктүү чалгынчы Ашырбай Коюнкөзовдун айылы, Түгөлбай Сыдыкбековдун Зайыптар деген романынын башкы каарманы Батина Бекташеванын айылы, эң биринчи дирижер Шейшо Розовдун айылы. Бул айыл болсо Саякбай Каралаевдин оозунан биринчи жолу Манас апасын жазып алган Жунуш Рисовдун айылы. Атам кыргыз эл акыны Абдыжапар Эгембердиев, Жангороз Канеметов, педагог илимдердин доктору, Бекбосун Берибашев, юридика илимдердин доктору. Ушундай бир мыкты айыл, өзү чакан айыл, абдан керемет жер. Анан ошол айылда өстүм. Жан жаратылыш ошонун таасири болду албетте. Окуган китептеримдин таасири болду. Абдан кыял кеч болчумун. Көлдүктөн эчен суусам да, көлүмдөн көңүл кала элек, көп тунуп карап турсам да, көркүнөм окум гана элек. Сапарда жүрсөң саясың, жакалап кыйын кол созуу, катташым үчүн канчада себептер жакшы болсочу. Кылайган учун көргөндө кызгырар жашым кымбатпу, ыйыксың аяк малалгыс ысык көл, көлүм кымбаттуум. Аркы жээк менен берки жээк, учса эгер учуп жетер куш,
Гөлгөлүгүп турган ордунда биз келип кетет экенбиз. Бийик бир акын жазмакчы, бир андан эч ким тана элек. Көлдүктөн эчен суусам да, көлүмдөн көңүл кала элек. Ченебей төгүп сырларды, толкундап келген жаз менен, сен сүйгөн ошол ырларды акыл аз кезде жазды элем. Тартылса маган айрымдар, ырларым ылым санатып, кайрылбас изиң калтырган кээ бирлер жүрөк канатып. Ыр күткөн тагдыр бөлөктөй экенин билгем эртеле, ээ бербей кээде көнөктөп, эргүүлөр кайтып келчү эле. Кайрылгым келет эми мен, капарсыз ошол убакка, жылуулук урган деминен, дабышы жылуу кулакка. Андагы кездей кез жоктур, болбоско жүрөк ташыган, жаза бер деген болбоптур, эмнелер келсе башыңа. Ченебей төгүп сырларды, толкундап келген жаз менен, сен сүйгөн ошол ырларды акыл аз кезде жазды элем. Мен Дене тарбия жана спорт академиясында 1 жылдар иштеп калдым. 2013-14 жылдар иштеп калдым. Кафедра башчы болгон. Ошондо бир агай издеп келип атат да мага. Ушу менде бир куплети бар. Калган куплеттерин бересиңби? Ушуга обон жаздым эле деп бул консерваторияда иштеген теоретик агай экен, Усупбек Абдрахманов деген композитор. Анан мен калган куплеттерин бердим. Кийин опера ырчысы Кундуз Карпбаева ырдаган экен, оркестрга салышкан экен, агай дискин бербеген. Ошол менин өмүрүмдөгү эң биринчи обон чыккан ырым болду. Андан кийин Догдорбай Урманбетов агай Саякбай деген ырыма обон жазган. Ал деген Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгына арналып жазылган ыр. Кыргыздын атын чыгарып, керемет манас аркылуу, аламга бүтүн таралып эл болуп озду айтылуу. Кылымга кетсин жолу деп, Кудайым таккан канаттай, жомолун улуу сен улуу, кыргызга бүткөн саякбай. Кубаныч ар кимде ар башка, а бирдей сезебиз кайгыны. Удургуп жекеле биз эмес, бүт дүйнө акылдан айныды. Кул болду алтынга, акчага, көмүлдү торкого барчага. Колунда барлардын ооматы келгели созулат канчага. Убайым, уйкуда эмес тынч, биз эле тынчы жок эмеспиз. Бактысын билбеймин башканын, баарынын кайгысы тең эшкиз. Ааламды колунда уучтап, бир топ жан дүйнөнү термеди. Кум төрдө казылган алтындан көрүнөт кээсинин чеңгели. Жомокпу, чындыкпы, баарында бир дагы адам жок жыргаган. Элешсин, ээлешсин алтын, эч кимди бактылуу кылбаган. Менин да өлкөмдө такталаш, бакталаш, айтайын эмнесин. Мейли биз мындайды кийинки урпактын башына бербесин. А болду, бу болду болчулар, айтылып да кетти сөздөр көп. Ашыкча муңая бербейли, анткенден бир нерсе өзгөрбөйт. Түрүлүп келсе да түп ак суу, алайың өзгөнүң бүт аксы. Үстүдө өзүнчө чындык бар, көңүлдү жубатчу. Мен көбүнчө жана бизде такталаш, ар кандай коомдук саясий окуялар болгондо ушу акындардын үнүн уккум келет да. Эл акындар, эл жазуучулар, аянтта көбүнчө жаштар жүрүп калат, митингдер, үндөрүн, өздөрүнүн ойлорун билдирип атат. Ошондой шартта күтөсүң да, ушул улуу муун бирдеме деп койсо деп. Акын Аида Эгембердиева издеткен жарык, Шүйдүрүм, Белгисиз жомок, Үнсүз кайрыктар, Аян, Оомат аттуу поэтикалык китептердин автору, бир нече китептердин түзүүчүсү. Ал 2001 жылы Турар Кожомбердиевдин поэтикалык чеберчилиги деген темада кандидаттык эмгегин, андан соң кыргыз кыздар поэзиясынын өнүгүү маселелери деген темада докторлук ишин жактаган.
Манасчы жана мезгил, жылдар үнү, адабият жана дүйнө тааным, Генрих Дик, Кыргыз кайрык, салттуу жолдун уңгусун улантуу же Асан Жакшылыковдун чыгармачылык өнүгүүсүнүн өзөктөрү аттуу монография изилдөөлөрүн жазган. Мен Илимдер академиясында иштеп атканда бир күнү Баймас Утенова эже чакырып атат деп, анда экинчи киши болчу теледе. Анан эже бир акыл айтып атат да, ушундай акындардын чөйрөсүндө жүрөсүң, бирок алардан кичине улагыраак болгонуң жакшы, күндү дагы алыстан көргөн жакшы да депчи. Жакын барсаң алар өрттөй ийет депчи. Анан кийин кандидаттык диссертациямдын жетекчиси профессор Качканбай Артыкбаев агай эле, бирок докторлук диссертациямды кыргыз аялдар поэзиясы, көркөм табияты, тарыхый өнүгүшү, идеялык стилдик өзгөчөлүктөрү деп атап, илимий кеңешчим академик Осмонакын Ибраимов агай болду. Ошентип анан иш жазып, анан 2012 жылы докторлук диссертациямды коргодум. Ичинде болушунча ушул адабиятка, анан өзгөчө аялдар поэзиясына карата сөзүмдү айттым деп ойлойм. Мендеги нерселер меники, билбеймин ичиңде бар эмне, болгону ишенип тапшыргам, өзүмдү кагазга, калемге, ансыз да айыкпас көңүлгө, бул күндөр билинбей салган нук, адеби азыраак көрүнөр, бирок сезимде бирок жок жалгандык, базарды мейлимиң баспайын, бакытта билесиң сатылбайт, көңүл тынч көрүнгүм келсе да, ырдагы калпымды батырбайт, бирөөнүн абалы эледеп, актанып болбойттур кеп айткан, ырдагы сагыныч күтүүлөр, бир куса мурдатаң келаткан, мендеги нерселер меники, билбеймин ичиңде бар эмне, болгону ишенип тапшыргам, өзүмдү кагазга, калемге. Аида Эгембердиева белгилүү акын жазуучулар Кафка, Есенин, Цветаева, Ахмадуллина, Готша, Мершит, Анар, Аручев, Жамил, Мураткан Шохан, Арбачакованын якут калемгерлеринин чыгармаларын кыргызчалаган. Эгембердиеванын чыгармалары илимий изилдөөлөрү орус, англис, немис, фин, шор, казак, өзбек, түрк, гагауз тилдерине которулган. Негизи эле бизде калыптанган түшүнүк адабияттын ролу адамды тарбиялоо деп ушундай түшүнүлүп келген да. Бул өзгөчө совет учурунда бул адабият аркылуу коомду тарбиялашкан. Анда көбүнчө чыгармаларда ушундай экен да. Чыгармадан окурман бир нерсе алыш керек депчи. Мен кийин 2016 жылы Льюис Кэрролдун «Приключения Алисы в стране чудес» деген чыгармасын которуп калдым. Ушу бир 1 март болчу. Америкадан Виктор Фетт деп акын жазат. Ушундай Алиса дүйнөнүн дээрлик баардык тилдерине которулган, бирок түрк тилдеринин бир нечесине которулбаптыр деп, ошону которуусун мен айтып атам да. Мен ушундай ымыркай бала менен отурам деп, ошентсем кайра балаңызга белек болот деп. Анан макул деп, ушул чыгарма менен тааныштыгым жок эле. 2 айдын ичинде 7-8 орус тилиндеги котормосун окуп чыктым. Заходер, Нестеренко деп, мага Нина Михайловна Демурова деп ошонуку жакты. Анан ошо чыгарманы которуп, аны деген 24 мектепте кызым окуучу апробациядан өткөрүп, анан 2016 жылы Ирландиядан жарык көргөндө, анан ошол китепти которуп баштагандан бүткүчө менде ушундай суроо болду да. Биз көнүп калганбыз да, мисалы, кыргыз акындарынын ырларын окуганда, ошол балдар ырларынан балдар бир таалим тарбиялаш керек депчи. Анан Льюис Кэрролдун сюжетинде Алиса эжеси менен сүйлөшүп отурат, жанынан бир 5 манчан кролик деп берилет да, жүгүрүп өтүп кетти, колунда сааты бар. Анан мен мурда көп эле кроликти көрүп жүрчү элем, бирок 5 манчан пиджакчан. Анан саатчан кроликти көргөн эмесмин деп Алиса кызыгып анын аркасынан жүгүрүп барып, анан кролик кирип кеткен ийинге, кушу аркасынан кирип кетип, анан жанагындай окуялар болуп атпайбы. Анан өзү жанагындай бир суюктукту ичет, чоңоюп кетет, кайра кичирейип кетет, бир пирожное жесе. Анан ушундай эле бир окуялар болуп атат. Анан бул балага эмне берет деп ойлодум да. Ойлосом, көрсөм да, сөз оюндары көп экен да, каламбурлар көп экен. Ыр жазып жүрөсүңбү деген сөздүн
ичинде канча сүйүү, канча мээрим, жазганым жазбаганым аралашып, аптыгып калам билбей эмне дээрим. Дегениң көңүлүмдү улаганың, дегениң мал жанымды сураганың, кимиңден уксам дагы ушул сөздү, ар дайым жетине албай кубанамын. Ыр жазып жүрөсүңбү деген сөздүн ичинде канча маани, канча мазмун жайында экендиги өмүрүмдүн, жашылы канча көктөм, канча жаздын. Бул сөздү угуш үчүн булак болуп, бир күнү керек көздүн ачылышы, кенедей жан дүйнөңө бүт ааламдын дабышын, толкундарын батырышың. Сабыңдан жылтыраган ой көрүнүп, окурман бир күн көңүл буруш керек. Ас эми мезгил, турмуш, тагдыр чөө, эркинче ойноп термеп туруш керек. Жүрөгүң калбыр болуп тешилгенче, калемге адал кызмат кылыш керек. Анан жыйнала албай чачылганда, бир күнү ушул сөздү окуш керек. Ыр жазып жүрөсүң. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун Борбордук Азиялык пен клубтун мүчөсү Аида Эгембердиева 1975 жылы 3 апрелде Нарын облусунун Актала районундагы Дөрбөлжүн айылында төрөлгөн. Балалыгы Түп районунун Токтаян айылында өткөн. Учурда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору. Көңүл ырдап турбаса көргөнүмдү, окурманга мен эмне бере аламын, өмүрүмдүн боштугу болбосо деп, калем кармап илимге караладым. Балалыктын шаңкайган асманында, жамгыр болор булутта тунук эле, бирийненин көзүндөй жылчык таппай, кетчү болдум жакшына туруп эле. Биздин күндүн асмансыз жылдарында, аба жетпей думугуп дел болосуң, баасы кемип бараткан багытыңдын, толуктуруп басынып кем болосуң. Бакытымдын кылайган учун көргөн, таттуу ачуу сезимге кагылышам. Балам ойноп багылган күндөрүмдү, жалаң күңүрт деп айтсам жаңылышам. Үйгө ташып санааны көчөдөгү, үңүрөйгөн капага көмүлөсүң. Көрбөйм десең көзүңө тикен болгон, заманды ойлоп ойлорго чөмүлөсүң. Жаз жай күз кыш арасы ажырымсыз, куштай учат убакыт ылдамдыгы. Андан өткөн ооздуксуз мамилелер, кыйкымтап турушат кылдам бүгүн. Дубал болсоң, о эбак урайт элең, шише болсоң, айнегиң чарт жарылмак. Отсуз туруп, суу болсоң, кайнайт элең, отуң болсоң, бир айлаң батта болмак. Адамсың сен, урагыс сындыр алгыс, адамсың сен, азапка чыдай турган. Чындык таппай чыдамың бүткөн кезде, маңдайыңдан Кудайың сылай турган. Жолдо бассам, жоголор түрү жоктой, жолдошума көргөзчү бекер адат. Манас деген дүйнөнү көтөргөн жан, кыялымды бир менин көтөрө алат. Алды жактын кабарын божомолдоп, айтымчыдай ар сөздү кеп кылабыз. Аруу ниет, береке келер күндү, аман болсок көрөрбүз деп турабыз.